Президент Байден Вашингтондо НАТОнун саммитин өткөрүүгө даярданып жаткан чакта аны шайлоого катышуудан баш тартууга чакырган демократтардын саны өсүп баратат. Буга анын Дональд Трамп менен болгон теледебаттагы начар көрсөткүчтөрү себеп болду. Бирок президент Байден Америкадагы таңкы шоуго телефон аркылуу катышып, эч жакка кетпей турганын айтты. Питер Боуэс Лос-Анджелестен баяндайт. АКШда демократтардан шайлоого Джо Байден талапкер болобу же Камила Харриспи? Конгресстеги демократтар бул суроого олуттуу карашууда. Дональд Трампка каршы дебатта Байден өзүн көрсөтө албагандыктан президентти жарыштан чыгышын талап кылгандар көбөйүп жатат. Акыркылардан болуп талап кылган Адам Смит болду. Ал Байдендин мүмкүнчүлүктөрү дээрлик жок экенин билдирди. Бизден башка талапкер чыкса жакшы болмок. Ага жүрөгүм, жан дүйнөм, мен менен ишенип турам. 100% ишенем. Президент болсо жарыштан чыкпай турганын кайталап келет. Ал демократ партиялаштарына жолдогон катында жарыштан чыкпоого бел байлаганын айткан. Өз пикирин белгилөө үчүн Байден жада калса АКШнын таңкы шоу программасында да сүйлөгөн. Мен утулган жокмун. Утулбадым. Мен мурункусунда Трампты уткам. Бул ирет дагы утам. Буга чейин да Байдендин айланасында суроолор болуп келген. Паркинсон илдети боюнча бир эксперт бир жылда ак үйгө 8 жолу барганы ачыкка чыкты. Президент Паркинсонго каршы дарыландыбы? Жок, Паркинсонго каршы дарыланып жатабы? Жок, андай эмес. Паркинсонго каршы дары ичеби? Жок. Ал нерселерге мен толук жооп бере алам. Бирок мен ак үйгө келүүчү эч бир эксперт боюнча айта албайм. Эми президент Байден Вашингтондо НАТО саммитин өткөрүшү керек. Ак үйдө Британиянын жаңы премьер-министри Кир Стармерди кабыл алат. Бейшемби күнү маалымат жыйынында ал эл аралык журналисттердин суроолоруна да жооп берет. Ошентип алдыдагы 3 күн оор болгондуктан ал дали өз ишин аткарууга жарайбы жокпу дүйнөгө далилдейт.